кыргыз балдардын бүгүн эле кармалышты. Өзбек тажик барды. Олар кегиче талай жетип келди. Эми кичине жардам берип Машина салып алып кетип калса экен эми. Эми азыр талайка сүйлөшөт да. Көчө пехотада кыргыздарды кармаптыр. Биримдик диаспорасынын төрагасы Талабеке өзүнүн так маалыматты сурап алыш керек болуп атат да. Салам алейкум, Талабеке. Салам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кандай? Кандайсыз? Талабеке. Мен экинчиликте жаран катары көчө пехотада бир эмени угуп калдык, кыргыз балдарды кармап кетиптир да. Кармап омондор басып, анан ошол жерде сиз барып видеоңузда көрдүм, сиз барып чыгарып жүргөнүңүздө. Ошол эмне себептен кармалышты, эмне причина? Ошол жөнүндө бир толугураак маалымат айтып койсоңуз. Кече Пехотин сутта кармалганда бир эле кыргыздар эмес, баардык жарандарды иностранцияда ал жерде аябай көп жашашат ошол райондо. Ошон үчүн бир эле биздин жарандарды эмес, башка жарандардан, тажиктерди, өзбектерди, орустарды тутуп алып келип баардыгын текшерип атты. Ошондой рейд болуп, омондон. Анан биздин жарандар звонок этип калышты, ушундай мага, ушундай тутуп алып кетти балдарды деп. Мен барганда жанагы балдар ишке кетип аткан экен, Кышмада складда иштеген балдар, башка балдар ошол райондо туткан. Мен көзүмчө эле көп булуттарды эле тутуп алып келдим. Бул жерде эчтеке немеси жок, текшеришип бар жогун мен тутулган балдарга түшүндүрүп айттым. И полицияларга дагы 15-июндан баштап 15-сентябрга чейин Россиянын территориясында иностранец болгондон кийин биздин кыргыздын жарандары дагы ошолорго кирет. Регистрациясы жок жүрсө Россияда боло берет. Бул указ президенттин, Россиянын президент указы 329 номер Владимир Владимирович Путин указы. Мына бул пандемия коронавируска байланыштуу ошондой указ берген. Иностранцдар регистрация жок жүрсө боло берет. Регистрациясы жок, паспортун көрсөтсөң сени выдворение, депортация кылып протокол полиция түзгөнгө акысы жок. Эгер түзсө ошого бул мыйзамсыз болот. Ошон үчүн кээ бир адамдар бизде билбейт. Көп жарандарга мен айтып эле жүрөм. Ошону окугула, указ президенттин 329 15-июндан 15-сентябрга чейин. Анан кээ биркилер регистрациясы таза, оюлган, базада бар, бирок мисалы технический регистрация болду, жашаган жери Пехотинцев болсо, бул мыйзам российский административный кодекс боюнча бул нарушение болот. 2000ден 5000 чейин штраф. Себеби сен кайсы жерде регистрация болсоң, ошол жерде жашашың керек. Ошон үчүн регистрацияны тутканда полициялар тутуп, ошо нарушение таап атат. Ошентип сотко жөнөтүп атат жаңа материалдарды. Ошон үчүн мындай көңүл буруп, биздин жарандарга баардыгына кайрылып кетет элем. Ушуну жакшы окугула, кээ биркилер тутса эле фальшивый дешет экен. Мош базада болсо, ошо нарушение болот. Ошол жерде кайда регистрация болсоң, ошол жерде жашашың керек. Ушул анан кече балдар бар жогу жакшы баардыгын текшерип кое беришти. Биз ал жерде кыргыздарды, тажиктерди, өзбектерди көп и орустарды деле тутуп келип тутуп текшерип кое берет. Көчө эки иним кармалып калып чыгышты, ошо Талабеке келди депчи. Ошону тактап дагы бир айта кете турган болсок, 15-сентябрга чейин биздин именно кыргыз туугандар көрүшү мүмкүн. Туугандар регистрациясын болсо үйгө коюп коюп эле паспорт менен жүрө берсе болот экен да. Паспорт менен жүрсө, буларды выдворение кыла албайт, депортация кыла албайт, протокол ham түзө албайт. А эгер иштегилер жана договор требует этет, регистрация керекпи? Алар кылса өздөрүнүн ыктыяры менен кыла берет. А так указ президент эң мыйзамдын эң бийиги бул президенттин указы. Эми кыргызча айтканда токтом неме буйругу болот. Президенттин буйругу 329 номер. Ошол менен жүрсө боло берет. Хорошо, Талабеке, сизге рахмат. Урматтуу мекендештер, Экатеринбург шаарындагы биримдик диаспорасынын төрагасы Талабеке болду. Талабеке, сизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Саламат болуңуздар.